Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Назарыңыздарда Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсү алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу бүгүнкү кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бул айда кылган баардык жакшылыктарыңыздын баардыгы Алла Тааланын даргөйүндө кабыл болсун үчүн демекчимин. Бүгүнкү берүүдө дагы биз бир өзгөчө бүгүнкү күндө деги эле жашообуздагы өтө керек болгон, маанилүү болгон бир теманын, көйгөйдүн үстүндө сухбат кылайлы деп жатабыз. Исламдагы ысрап же ысырапкерчиликтин алдын алуу, ар кандай мындай чачып жайнагандын алдын алуу боюнча биз сухбат кылайлы дедик. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинин деканын орун басары, биздин доцент Бакыт Мырзарайымов агай келип отурат. Кош келипсиз агай. Кош келдик. Сиздин дагы Рамазан айыңыз кут болсун агай. Бирге болсун. Агай, эми ысырап дегенде өзгөчө баягы кыргызчада ысырап кылуу деген чачуу, мындай пайдасыз же максатсыз эле мындай чачуу деген дагы мааниси бар. Анан сизден өзгөчө ошол ысырап дегендин биздин динибизде, ислам дининдеги кандай аныктамасы кандай, деги эле ысырап боюнча аяттар барбы, хадистер барбы, ошолдон баштап берсеңиз агай. Рахмат. Алгач мына ыйык Рамазан айында турабыз. Ушул учурдан пайдаланып мен бардык бир туугандарыбызды кармаган орозолорун, кылган дуаларын, ибадаттарын Алла Таала тарабынан кабыл болсун демекчимин. Албетте сиз көтөрүп жаткан бул исраф кылуу маселеси динибиздеки эң көйгөйлүү маселелердин бири. Бул биздин бир гана ислам дининде гана бул ысрап кылбоо маселеси түздөн түз ыйык китебибизде айтылып, ысрап кылбоого чакырып, bunun ысырап кылуунун арам иштерден экендиги дагы айдан ачык белгиленген да. Эми ысырап деген өзү негизи сөздүк мааниден алып караганда бул бир нерсени аша чабуу, же болбосо бир нерсенин чегинен өткөрүп жүрүү деген ушундай маанилер келет да. Ал эми мындай терминологиялык жагынан алып караганда эми баарыбыз да билген ысырап кылбоо, бир нерсени жөн жерге сарптабоо, жөнү жок жерге бир нерсени колдонбоо деген ушундай маанилерге келет да. Ал эми бизде азыркы учурда мына ысырап кылуу биринчиден динибиздин дагы ачык айткан буйруктарынан болуп эсептелет. Мындан тышкары биздин өзүбүздүн улуттук салттык каадабызда дагы байыртадан илгертен эле ысырап кылууга биздин өзүбүздүн тарыхыбыздан бери карасак буга жол берилген эмес да. Себеби дегенде биз кыргыз эли катары байыртан бери көчмөн эл болуп жүргөндө жер которуп, жайыт которуп жүрүп, ошол жердеки колдонгон буюмдарды дагы мындай үнөмдүү колдонуу, сарамжалдуу колдонуу, табияттын берген тартуулаган берекесин мындай үнөмдүү, сарамжалдуу деген бизде илгертен эле ушундай түшүнүк болуп келген да. Анан биздин элибиз ислам динин кабыл алып, ислам динин өткөндөн кийин ошол тарыхтан бери келаткан када салт, көнүмүш адаттары ислам менен кошулуп, кээ бирки ылайык келген жери бири-бири менен жуурулушуп, андан дагы өнүгүп, ошол нерсе азыркыга чейин жетип келген да. Бирок эми тилекке каршы кээ бир кадаларыбызда дагы мындай ошол учурдагы шарттарга байланыштуу аткарылган иш аракеттер бүгүнкү күндө бир ысырап катары келип алдыбызга чыгып калды да. Себеби дегенде ошол илгерки шарттар менен азыркы шарттардын өзгөрүшү, адамдардын өнүгүшү, жашоо шартынын өзгөрүшү, жанакындай бир жерден экинчи жерге баруу маселесинде убакыттын кыскарышы деген ушундай маселелердин бардыгы кээ бир нерселерибиздин ысырап экендигин алдыга чыгарып койду да. Демек биз буну азыркы учурда ошол нерселерди алдын алып, ошол нерсенин баардыгын өлчөмү менен мамиле кылышыбыз керек болуп калды. Эми бул мындай жалпылап айтканда ушундай карасак болот да. Ал эми мындай дагы жекече мындай маселенин ичине кире турган болсок, бизде мисалы Кур'ан-ы Каримде жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла деген аятка таянсак, ал жерде жегиле ичкиле деп бизде көбүнчө ошол ысырап кылбоону тамак ашка эле менен чектеп гана калганбыз да. Азык заттар менен, жеген ичкендик менен, мисалы бир тамакты жеп аркасынан ашып калганын таштап салып же төгүп салып деген ушундай эле мааниде түшүнүп калган да. Мындай жеген ичкен азык заттар менен гана чектелип калган сыяктуу да, ысырап кылбоо дегенде. Ал эми негизи мындай жалпылап алып караганда ысырап кылбоо дегендин өзүнүн өтө көптөгөн түрлөрү бар да.
бир эле жеген ичкенди эле эмес, башка жактарынан дагы ысырап кылуунун түрлөрү бар. Мисалы, жеген ичкенден эле баштай турган болсок, мисалы, жанакындай аш тойлордо дейбизби, ашыкча ысырапкерчилик болуп кеткен азыркы учурда. Ошондой эле мындай өлүм житим болгон жерлерде, мисалы, элибиздин баарында эле белгилүү болгон жанакындай чоң согумдарды союу, жылкы союу деген сыяктуу көрүнүштөр бул азыркы учурда мындай даана ачык эле айтканда бир ысырап катары каралып калды. Эми буну биздин дин чөйрөдө түшүнүп, бийлик чөйрөбүздө деле түшүнүп, ушуну алдын алуу үчүн ар кандай иш-чаралар көрүлүп жатат да. Бирок тилекке каршы дагы деле ошого мындай тиренип, ошол нерсени кое бергиси келбеген деле замандаштарыбыз жок эмес да. Мисалы, динибиз ушуга окшогон жанакындай ысырапкерчиликке динибиз ошол жерлерде тыюу салат да. Бунун түрлөрүнө да бир аздан келебиз, буюрса убакыт болсо. Аны ошол аш тойлордогу өлүм жетимдердеки жанакындай ысырапкорчулук илгерки учурларда, белгилүү бир учурларда ошол нерсе керек болгон убакыт болгон да. Себеби дегенде бир айылда бир киши каза болгон болсо, ошонун сөөгүн урматтап, ошонун сөөгүн жерге коюуда алыстан ат арытып, жер карып дегендей башка айылдардан, башка жерлерден ат менен келип, кээде жолдо түндөп калып, эртеси күнү же 2 күндөн кийин ошол кишинин жаназасына келип, алыстан келген үчүн ошол өлүктү сыйлап келген кишилерге өлүк чыккан үйдөн анан ошол биздин өлүгүбүздү сыйлап, ушинтип ат арытып, күндөп, түндөп келген кишилерди биз кантип жанакындай ачка кетирмек эле деп туруп, ошондой түшүнүктөрдөн улам, анан келген топтолуп калган кишилерге жанакындай чоң башты союп, ошолорду ыраазы кылып, анан кайра жолго салышкан да. Ал илгерки учурда ошол нерсе керек болгон. Себеби эми бир жаназага барыш үчүн балким 100 километр, 150 километр жерге ат менен барган, азыркыдай машина болгон эмес, же болбосо самолет болгон эмес. Ага барып урматтап барса анан тигилер унчукпай да кое алган эмес да. Ошодон келип чыккан ушундай салттарыбыз болгон. Эми бүгүнкү күндө ошол нерсе муктаждык калган эмес да. Учак бар, автоунаа бар, машина бар. Машинеде мисалы Бишкектен отурсаң, эртең менен чыксаң, көлдө бирөөнүн жаназасына барып, кайтып келип калышы мүмкүн мисалы. Өтө деле ачка калып, ушундай өзөрүп калган убакыт деле жок азырчы. Демек, эмне болду? Ушундай көрүнүштөр бүгүнкү күндө мындай ысырапкерчиликке кирип калды. Ошон үчүн биздин дин чөйрөдө дагы, бийлик чөйрөсүндө дагы жерлерде мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошондой жаназа болгон жерде согум сойбоо боюнча иш аракеттер болуп атат да. Кээ бир айыл кыштактарда аны деле көрүп атабыз. Айыл аксакалдары чыгып, өздөрү тыйып, өздөрү ошол нерсеге жол бербеген ушундай жакшы көрүнүштөр деле болуп атат. Кээ бир жерлерде тескерисинче ошого каршы чыгып, ошол нерсени бергиси келбегендер да болуп атат. Эми бунун бардыгын убакыт өзү дарылайт демекчи, бул нерсе барып убакыт келгенде өзү кандай шарт болсо ошого келет да. Анан бул баягындай тамак аш жеп ичкен боюнча дагы бир нерсени кошо турган болсок, мына ыйык Рамазан айынын ичинде турабыз. Азыркы өзүңүз билгендей мындай кафе ресторандарда оз ачарлар көбөйдү, ифтарлар көбөйдү. Баарын Алла кабыл кылсын. Бардыгы жакшы ниет менен, жакшы тилек менен ифтардыктын өзүнүн сооптору бар, баа жеткис, алар өзүнчө маселе. Бирок ошол эле учурда жеген ичкен жерде дагы өтө мындай ысырап да кылбаш керек да, айрыкча ушул ыйык айдын ичинде дагычы. Эми ал жерде албетте дасторконун үстүндө жайыл дасторкон, төгүл дасторкон болот. Бирок бардыгы өлчөм менен да, бүт эле ачыкча коюп, мисалы ал жерде орозо туткан киши көп болсо бир бардыгын топтосоң 1 килограммга жетпеген бир азык жеши мүмкүн да. Бирок ал жерде бир кишиге 5 килограммга чейин неме коюлуп калышы мүмкүн. Ошол жери ысырап болот да. Анан кийин аны макул эми саарлыкка жейт, үйүнө түйүп алып кетет деген менен саарлыкта деле эч нерсе жей албай калат. Анан эмне болот? Ал эртеси күнгө чейин ал бузулат, эскирет, жегенге болбой калат. Мына ошол нерселер даана мындай ысырапка кирип калат да, азык зат боюнча. Анан мындан сырткары ысыраптын түрлөрүнө келе турган болсок, өтө көп немеси бар. Мисалы, табиятка болгон ысырапкорчулук, жөндөн жөн эле бактарактарды кыя берүү, жөндөн жөн эле мисалы сууну ысырап кылуу, агып аткан сууну ысырап кылуу, ошондой эле мисалы убакыт деген нерсе бар, жөндөн жөн эле убакытты ысырап кылуу деген. Мисалы азыркы учурда убакыт деген пайгамбарыбыз алейхисалам айткан сыяктуу убакыт мындай миздүү кылыч сыяктуу, сен кеспесең ал сени кесет дегендей. Убакыт дагы азыркы учурда өтө мындай
тар жана кыска болуп калган мезгилде азыр Өзгөчө чоң шаарларда. чоң шаарларда мисалы эч нерсеге убактың жетпей калат, чуркап жүрүп убактың өтүп кетет. Бирок ошол эле учурда адамдар убактынын көпчүлүгүн азыркы бүгүнкү маселеге токтолсок, мисалы телефонго, жанакындай социалдык тармактарга убакты ошого кетип атат да. Ошол кечке телефонду карап отуруп же башка ошол социалдык тармактарда өткөргөн убактысында бир жумуш кылса же бир пайдалуу иш кылса, дагы берекелүүрөөк болот да. Бул деген сөз ошол убакыттын ысырабы деген сөз да. Убакыт жөн эле өмүрүңүн мисалы мына телефон чыккандан бери өмүрүңүн канчасы телефондо өтүп кетти. Ошол телефон колубузга тийген күндөн баштап, жылдан баштап бүгүнкүгө чейин алып жалпы эсептеп чыгара турмусак, өмүрүбүздүн ошол нерсени 3кө бөлсөк, ошонун 2-өө телефон менен өтүп кетет экен да. Бирөөсү өзүнүн тамак жегенибиз менен анча-мынча мындай кыймылдаган иш аракетибиз менен. Ошон үчүн бул да убакыттын да ысырабы да. Эми бул убакыт боюнча биз Алла Тааланын астында дагы эсепке тартылабыз да. Мисалы бош убактыңды каякта өткөрдүң, анын жанында ден соолугуңду кантип өткөрдүң. Ден соолуктун ысырабы да ошол өзүңүн денеңе өзүң зыян берүү. Бул физикалык жактан зыян бериши мүмкүн, же болбосо ашыкча тамакты жеп алып туруп, ошо менен ашказаның оорутуп, аны менен зыян бериши мүмкүн. Жанакындай терс адаттар менен ичимдик, тамеки чегүү дегендер менен зыян бериши бул денебизге болгон ысырапчылык да. Эми буну айта берсек, ысыраптын түрлөрү дагы өтө көп да. Бардыгын өлчөм менен кылыш керек негизинен. Анан ошол сиз баса белгиледиңиз го, мисалы ошол аш тойлордо, өлүм житимдердеги болгон баягындай чоң согум союу, ошондой чоң мал союу деген нерселердичи, анан ошол нерсени да аябай маанилүү деп эсептейм. Сиз өзгөчө биздин бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый доордо алар кандайдыр бир жанакындай сиз айтып өттүңүз го, муктаждык болгон керек болсо, ошол зарылдык дагы болушу мүмкүн эле да. Бирок азыркы учурда ошону тыйып же азайтууну айтканда, бул биздин салтыбыз, биздин ата бабабыз ошондой карманып келди деп деле кээ бир мындай тирешип кайра каршы болуп уланткандар дагы бар да. Демек биз ошол кээде баягы бир мусулман катары же бир мындай эл катары дагы өзүбүздүн баягы убакытка тиешелүү кээ бир нерселерди да жаңылаганга да маанилүү нерсе депчи. Анан өзгөчө ошол убакыттын ысырабы жана башка ысыраптарды дагы айттыңыз. Анан өзгөчө мондойду да байкайм да, агай, өзгөчө азыркы учурда муктаждык болбосо деле биз капиталисттик доордо жашап атпайбызбы? Капиталисттик доордун эң негизги өзгөчөлүктөрүнөн бири бул өндүргөн товарыңды сага сатуу да, сатуу. Анын бир нече жолу сатуу. Ал эми муктаждык, мисалы кийим дейли, кийимдер же башка нерселерди ошо негизи муктаждык деле бизге жетиштүү болгон да мурда. Азыр жок, ошону сенде бар болсо дагы кайра дагы ошол нерсесин, товарын же өндүргөн бир нерсесин сатыш үчүн ошол нерселерге ар кандай бизди кызыктыра турган, алаксыта турган, ала турган методдорду, мисалы рекламалар болсун же кандайдыр бир мындай атактуу адамдардын кызыктыруу менен же ар кандай азыркы өзүңүз айтып өткөндөй жаштардын тренди сыяктуу кылып дагы ошол нерселер болуп атат да. Мындай карап көрсөң такыр муктаждык деле жок да ал адамдачы. Бирок бул нерселерди мындайча айтканда улантып атат да. Болбой эле, керек болсо азыр мен сизге диний жактагы ысырапты дагы сурайм ага чейин. Буларга кантип бир неме кыла алабыз агай? Алдын алып же бир аз азайтуугачы ошол нерсени жеткирүүдө кайсы функция көбүрөөк иштейт? Негизинен мына ысырап кылуу дегендин өзүн эле түшүнүш керек да, туура түшүнүш керек. Эми буну кыска айтканда, өзүңүз айткандай ысырап кылуу деген бул муктаждыктан сырткаркысы баары ысырап да. Бул тамак эле эмес. Сиз айткан кийим кече болушу мүмкүн, машина болушу мүмкүн, үй болушу мүмкүн, дагы эмне оюбузга келген келбеген нерселер да. Ошол муктаждыктан сырткаркысы ысырап болуп эсептелет. Мисалы, муктаждыгың айталы бир үй бүлөгө бир машина. Муктаждык бул. Бирок 2 машина, 3 машина болуп кетсе, бул ысырапка кирип калат да. Ысырап себеби дегенде бир үй бүлөгө бир машина ошол үй бүлөнүн ишин көрүп аткан болсо, ошол муктаждыгын кетирип аткан болсо, анда экинчи, үчүнчү машина бул мындай ысырап бөлүгүнө кирип калат да. Балким ошо үйдүн баласынын, кызынын, келинин бирөөсүнүн жеке муктаждыгы болушу мүмкүн, бирок үй бүлө катары алып караганда алар ашыкча болуп калат да. Эми буга каршы чыккан көп немелер болушу мүмкүн, туура ага да эч нерсе дебейбиз. Бирок жалпы
мамлекеттик масштабты алып караганда мамлекетке кетирген ысырапчылык да ушул жерден келет да. Мисалы бир үй бүлөгө бир машинеге 1000 сомго бензин куйсаң, 3 машинеге 3000 сомго бензин куясың да. Ошол жерден баягы ысырап корчулук башталып атат да. Мындайча айтканда экономика деген ошол жерден кетет да, мисалчы. Ошол эле машина мисалы айталы 1000 сомдук машина минсе бирөө, бул жөн мисал катары айтам. Бирөө 10 000 сомдук машина минип атат да. Бирок экөөнүн көргөн кылган функциясы бир эле да. Экөө тең эле бул жерден бул жерге келет да. Бирок бирөө 1000 сомдук машина, бирөө 10 000 сом менен келет. Бирөө 1000 сом бензин куюп атат, бирөө 10 000 сомго бензин куюп атат. Бул дагы ашыкча неме болуп атат да. Мындайча айтканда бул дагы ысырап. Эгерде биз ушуну үнөмдөй турган болсок, анда мамлекетибизде дагы береке келип чыгат да. Мамлекетте берекеттүүлүк болот. Себеби дегенде ошондо арзанчылык болот. Мисалы бензин арзандайт, бензин арзандаса башка товарлар арзандайт. Башка товарлар арзандаганда, мисалы азык-түлүк арзандашы мүмкүн, кийимгече арзандашы мүмкүн. Мындайча айтканда элдердин жыргалчылыгы дагы келет да. Ошон үчүн бардыгы бири-бирине байланышкан нерсе да. Мындайча айтканда муктаждыктан сырткаркы нерсенин бардыгы ушундай ысырапкорчулукка жана экономикалык кризистерге да алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бардыгы байланышкан. Динибиз ошон үчүн бул нерсеге мындай фундаментинен тыюу салат да. Муктаждыктан сырткаркысы ысырап. Динибиз эмне деп атат? Муктаждыгыңан сырткары сенин буюмуң болсо, бир мүлкүң болсо, анда анын садакасын же зекетин бер деп атат да. Мындайча айтканда аны кимге бересиң? Ошол муктаж болгонго бересиң. Эмне болот? Анда категориясы бар да. Муктаж болгондорго гана беришин. Даражасы болот. Ошондо байлар эмне болду? Байлар муктаждыктан сырткаркы мүлкүн кедейлерге берип атат да, кедейлер менен байдын ортосунда ажырым болбой байланыш балансировка болот да, мисалчы. Бирок мындай да түшүнүк болбош керек да. Анда байлар иштеп эле кедейлерге бере берсин, кедейлер жөн эле отура берсин. Бул дагы туура эмес да. Кедей деген муктаж болгон, бул кедей деген качан кедей же муктаж болот? Ошол күнүмдүк муктаждыгын кетире албаган кишилер да. Мисалы ден соолугу ордунда болушу мүмкүн, же майып болуп калышы мүмкүн, өзүнүн муктаждыгын кетире албаган, камсылдай албаган болушу мүмкүн да. Мисалы бир муктаждыгын камсылдап, бирөөсүн камсылдай албай калса дагы, ал киши муктаж болуп эсептеле берет да. Ошон үчүн ушундай кишилерди мындай теңдеш керек. Бизде муктаждык дагы кедейлик да өзүнчө бир тема катары көтөрүлсө болот да. Бизде азыр мына көрүп атабыз, кээ бирде мына намаздарга барабыз, жума намаз, мечиттерди көрүп атабыз. Дени карды соо эле аялдар, эркектер, кишилер деле келип алып, баягындай тилемчилик кылып, бакырып, кыйкырып, мисалы кээ бири туура кабыл алат, кээ бири терс кабыл алат. Мисалы динибизде буга да жол берилбейт да. Эгерде дени карды соо болсо, бүтүн дене мүчөсү толук болсо, анда бар эмгек кылыш керек да. Көчө шыпырып кылабы, же бирөөгө бир нерсе көтөрүп ташып коюп кылабы, эмгек кылыш керек. Мындайча айтканда, тилемчилик кылуу дагы тыюу салынат да. Бул дагы бир жагын алып калсак, бул деле ысырапка кириши мүмкүн да. Эми билбейсиң кандай кишилер тилемчил атат, чындап муктажбы. Биздин динибизде чыныгы муктаж киши өзүнүн муктаждыгын эч качан ачыкка чыгарбайт да. Бирок ошентсе дагы эл аны билет муктаж экендигинчи. Чыныгы муктаждар биздин динибизде хикматы ушундай да, сыры. Анан баягы ачык өзүн ыйлан кылып, жарыя кылгандарды мындай баарын эле муктаж деп карай бербеш керек да. Ошон үчүн эми жана ысырап маселесинде негизи эле кыска айтканда жана муктаждыгын сыртындагы болгон нерсенин баардыгы бул ысырапка кирип калат. Эгер байлык мүлк болсо, анда анын зекети менен берип, аны теңдеш керек да. Ушундай карасак болот. Албетте баягы айтып өттүңүз, биздин эң биринчи китебибиз Кур'ан-ы Каримде ошо жегиле ичкиле ысырап кылбагыла, анан кийин ошол эле мезгилде пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде өзгөчө жана сиз айттыңыз го, жаратылышка дагы ысырап кылбагыла деп өзгөчө баарыбыз билген эле, эгерде сен чоң бир дарыядан дагы даарат алып жатсаң, ошону дагы мындай сарамжалды пайдалан деп аткандан дагы аркасында көп хикмат, аябай көп нерсе бар. Себеби ар бир деги эле ошо жеп ичкенден, кийгенден эмес, ошо аны дагы бир аз ачып берсеңиз, жаратылыштагы өзгөчө суулар болсун, бактарактардан бир аз ачтыңыз. Ошолорду да бир аз ачып берсеңиз, себеби алар албетте баягы адам баласы жер жүзүндөгү Алла Тааланын орун басары, аламдын бардыгы адам үчүн, адамга кызмат кылыш үчүн жаралган деп ишенебиз, бирок ошол эле мезгилде аларды дагы мисалы жаратылышка дагы мындай кандай десем,
жакшы мамиледе кылуу боюнча дагы бүгүн аябай көйгөйлөрүбүз бар. Азыркы күндө мисалы кышта мисалы мурда билесиз, кышта кар болот эле. Азыр кышта кар жок, тескерисинче жазда кар болуп, мисалы дүйнөнүн бир тарабы өтө суык, бир тарабы өтө ысык да. Мисалы ушулардын баардыгынын биздин ар бир жарандын, ушул жерде отурган жарандын жаратылышка болгон мамилесинин бир натыйжасы болсо керек да. Бул жаатта дагы ошо динибизде эле кандай кеп кеңештер бар? Бул жерде деле сөзсүз түрдө ысырапкорчулуктун да таасири өтө чоң да. Сөй дегенде биз адамдар өзүбүз муктаждыгыбыздан ашыкча эле жаратылышка зыян бердик да. Мисалы 1000 дарак кыйсак ордуна 1000 дарак эккен жокпуз да. 1000 дарак кыйсак ордуна 5 дарак эгишибиз мүмкүн. А ошол дарактар кыйылганда, жердин астынан кен байлыктар казылып алынганда, табияттын ар кандай булуң бурчу, ар кандай мындай эгин тегиндер үчүн бузулуп иштетилгенде табияттын нормасы бузулуп атпайбы бул жердечи? Табияттын нормасы бузулганда ошол сиз айткан кышта жаздай болуп, жазда кыштай болгонун себеби ошол жерде да. Буну азыркы учурда баары эле билет. Мисалы экологиялык катастрофа же болбосо жана орусча айтканда глобальный потепление деген нерсе бүт баары эле ушулдан келип чыгып атат да. Биз ашыкча колдонот. Мисалы ошол өндүрүштү баардык адамдардын муктаждыгы үчүн болот деп завод фабрикаларды куруп, алардан чыккан түтүндөр, уу газдар, метан газдары атмосферада эмне кылды? Жылуулукту пайда кылды. Жылуулук бул мөңгүлөрдүн эришине, мөңгүлөр эригенден кийин суусуздукка, кургактыкка алып келип атат. Мына 2050 жылга жакындаганда Орто Азияда дагы суу таңкыстыгы болот деген азыр божомолдор да айтылып атат да. Биз эми мындай айтканда, мисалы Кыргызстан Кудайга шүгүр мындай тол аймакта болуп, аздыр көптүр мындай климатыбыз бир аз жаныбызда кошуна Өзбекстан, Казакстанга салыштырмалуу бир топ мындай башкачараак да. Бизде мындай тоолуу жер болгон үчүн бир аз мээлүүн болушу мүмкүн. Тоодо кар туруп анча-мынча мөңгү калып калат. 4 мезгилди көрүп атабыз да. 4 мезгилди бир аз болсо да көрүп калып атабыз да. Мисалы мына Казакстан, Өзбекстан ичкери жактарына киргенде бул жактарда суу жетпей калып атат да. Аларда суу болуш үчүн бизде мөңгүлөрдө суу болуш керек. Ал жака кеткен суулар бизден кетип атпайбы? Жанакындай жер планетасынын да температуранын көтөрүлүшү мөңгүлөрдүн эрип, жайында элдердин ичкенге суусу калбай калган учурлар мына канча 5 жылдан деп коеюн, эми ар жагын неме кылбайм. Жок дегенде 5 жылдан бери элдердин баягындай суу таңкыстыгы маселеси жаралып атат да. Таза суу, ичкенге суу маселеси жаралып атат. Демек бул дагы бул экология берген зыяндан, экология болгон ысырапкорчулуктан ошондой жалпы адам баласы өзү зыян тартып атат да. Мындай өзүнүн муктаждыгынын сыртында бир нерселерди колдонуп, ошо менен жаратылышка зыян келтирип атат, ысырап кылып атат. Ошо менен жалпы адам баласына неме кылып атат. Буну кантип? Мисалы айталы бир продукция бар. Бул продукцияны жаратылыштан бир немеден айталы 100 сомдук жанакындай сырьёго ошол продукцияны жасасаң болот да. Бирок ошол продукцияны биз 1000 сомдук сырьё менен жасап атабыз да азырчы. Дагы мындай качество болсун, сапаты болсун деп туруп, бул мындай жөнөкөй ал деле биздин жумушубузга жарайт негизичи. Бирок биз буга ыраазы болбой наркыны тандап атабыз да. Ал кымбат болду. Аны жасаш үчүн дагы көбүрөөк жаратылышка зыян келиш керек болуп калып атат да, мисалычы. Бул деген эмне болот? Бул дана ошол ысырапчылык болуп атат да. Ысырапчылыктын айынан ошол экономикалык кризис дагы, экологиялык катастрофалар деле ушуларга эле келип такалып атат да. Аны Алла Таала өзү Кур'ан-ы Каримде айтып атат бизге, ысырап кылбагыла депчи. Ошол эле учурда табиятка өзүңөрдүн колуңар менен өзүңөр зыян бербегиле деп айтып атат Кур'анда. Табиятка биз зыян берип атабыз. Табиятка зыян бергенде ошонуга кайра эле өзүбүз келип такалып калып атабыз да. Ошон үчүн ысырапкорчулукту мындай жөн эле тамак ичкенде мындай кылбаш керек эле деп чектеп койбош керек да. Ал тамакты деле ошол өлчөм менен, мисалы ушундай неме бар да, мисалы сахабалардан
келип сурашат да, силер неге мындай сахабалардан эч мындай ооруган адамдарды көргөн жокпуз деген ушундай бир сөздөр болот да. Ошондо сахабалардан айтат да, мисалы биз дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам менен чогуу жүргөндө курсагыбыз ачпай туруп дасторконго отурбайт элек, курсагыбызды өтө баса толтуруп алып дагы отурбайт элек дейт да. Курсагыбыз ачканда гана келип дасторконго отурчубуз, бирок курсагыбыз тоюп тойбой туруп кетчүбүз дейт да. Азыр эмне курсагың ачпаса деле келип отурасың, тамакты тамагыңа чейин тыгылып калгыча жейбиз да, мындайча айтканда, мындай кара сөз менен айтканда да. Анан эмне болду? Анан азыр ошол өзүбүз үчүн, адамдар өзү үчүн неме кылып атат да, азыр бүт шарттарды өзүнө ылайыктап, кыймыл аракетибиз жок. Эркектер, аялдарыбыз бардыгы мындай семире баштаган, мисалы. Эми бул жашоонун бир жакшы көрүнүшү деп айтышыбыз мүмкүн, бирок барчылык, молчулук, токтучулуктун белгиси деп дешибиз дагы мүмкүн, бирок эмне болду? Организмге дагы зыян келтирип атабыз да. Ошол ашыкча жанакындай семирүү дагы ар кандай ооруларга алып келип атат. Ооруларга ар кандай дары дармек керек, больницалар салыныш керек. Ал да өзүнчө бир маселе, проблема болуп атпайбы? Аялдар, эркектер да мисалы илгеркидей кыймыл аракети жок болуп калды. Илгери дайыма ат менен сыртта мал багып, кет менен чабып дегенде ушундай кара жумуш менен жүргөнбүз. Эми азыр жашообуздун баардыгы мындай люкс жашоого айлантырдык дагы, кыймыл аракет жок болду дагы. Бул учурда эмне башка маселе келип чыкты. Ден соолук маселеси келип жатат. Эми азыр жейт ичет дагы спорт залдарга барып арыкташ үчүн аракет кылат. Арыкташ үчүн бир нерселерди ичет. Ал кайра ысырап деп коюң. Арыктайм деген кайра акчасы кетет, убактысы кетет. Ысырап да болчу. Ошо бул жөнөкөй эле биз мындай маани бербеген эле ысырап деген сөздүн ичиндеки бул нерселер да бул. Ошол ысырап деген эле неменин ичинде, сандыктын ичинде ушунча көп байлык бар да. Ошон үчүн биз мындай ысырапты жөн эле жеген ичкенде ашча тамак калса, жанакындай төгүп кой деген катар түшүнбөшүбүз керек. Буну жалпы масштабты түшүн, бизди курчап турган нерсенин бардыгына аяр мамиле жасоодон башталат, ысырап кылбоо дегенчи. Биз тамак аш менен түшүнүп алганыбыз дагы бул туура эмес да. Албетте, агай, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле бул бүгүнкү күндө өтө көйгөй, агай, чындап эле өзгөчө ошол жанакы капиталисттик доордогу баягы система боюнча ар бир компания, ар бир фирма дагы өзүнүн жана жогоруда айтып өткөндөй товарын өткөрүш үчүн биз ашыкча керек деп атабыз да, ашыкча муктаждыгыбыздан ашыкча керек деп, ал дагы байып өсүш керек деп, биз дагы муктаждык болбосо деле алып, ошо сиз айткандай жеп ичкенден, кийим кече, буюм тайымдан баштап жаратылышка чейин өтө көп мындай көйгөйлөрүбүз бар. Эми анын алдын алуунун сиз дагы айтып өткөндөй мамлекеттик деңгээлде, жана элдик деңгээлде, жана ошондой динибиздин адамдары, диний кызматкерлер дагы сыпаш болуп айтып, ушунун алдын алуунун айтылып келип атат да. Бирок мыйзамдар чыкты жакындан баштап. Бирок билбейм, эми мындан кийин дагы эске алып, ошол Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыздын жана сиз айтып өткөн сахабаларынын дагы жашоосунан өрнөк алып, такыр жок кыла албасак дагы мунун сандык жагынан азайтабыз деген, биретке келтиришкен деген ойдомун. Агай, сизге бар болуңуз, чоң рахмат. Сиздин дагы Рамазан айыңыз куту болсун дагы бир жолу. Кымбаттуу көрүүчүлөр, албетте бул ысырап деген нерсенин ичинде өтө көп нерсе бар экен. Эми күнүмдүк ар бир жашообуздан жөнөкөй бир керектөөдөн баштап чоң керектүүлөрдүн баардыгы ашыкча, муктаждыктан ашыкча колдонуу бул ысыраптын белгиси. Анан бүгүнкү күндө дагы бир маселени айтып бүгүнкү сөзүмдү жыйынтыктайын деп атам. Себеби кээде өзүбүздүн диний иш аракеттерибиз болобу же башка нерселерди болобу, мисалы ар кандай трендтердин же болбосо ар кандай адат салттардын, жаңы кирген салттарды кайталайм, турайм деп жатып дагы өзүбүз мындай муктаж болбосок деле, зарыл болбосо деле көптөгөн нерселерди аткарып жатабыз да. Анан кийин бул бизге мамлекет катары дагы зыян, мамлекеттик казынага, ошондой эле жеке биздин үй бүлөлүк бюджетке болсун, үй бүлөлүк казынага дагы зыян болуп эсептелет. Анан жашообузда дагы ошол динибиз көрсөтүп кеткендей исрафка, ифратка түшпөстөн, сарамжалдуу экономика менен өзүбүзгө муктаждыкка жараша
бардык бул жер жүзүндөгү бардык нерсени колдонгонго аракет кылсак, биз эле бул дүйнө биз эле үчүн эмес, бизден кийин дагы канчалаган урпактар үчүн, канчалаган бизден кийин келе турган адамзат үчүн дагы биз ошол бул дүйнөбүздү, мурасыбызды өткөрүп берип, өзүбүздүн жашообузду татыктуу жашаган болот элек деген изги тилектерим бар. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү аяна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.